وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Рамазан айы жакындап калганына байланыштуу сиздерге орозо өкүмдөрү тууралуу жаңы түркүмдөгү сабактарыбызды коюп барабыз. Иншааллах, мына ушул орозо тууралуу сабактарыбызда орозого байланыштуу маселелерди айтып өтөбүз. Кээ бир маселелерди билесиздер, кабарыңыздар бар, башка булактардан уккансыздар, окугансыздар орозого байланыштуу маселелерди. Ошондой болсо да, ошол маселелерди бир эстеп окуп чыгалы. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин", эстеткин, чындыгында эстетүү момундарга пайда берет. Орозо тууралуу маселелерди адамдар сурашат, жана ошондой эле орозо тууралуу сахих эмес хадистер да аз эмес. Рамазан айы такыбалуулуктун айы, ыйманы бар адам орозо айынан пайда алат жана көптөгөн жакшылыктарды жасаганга аракет жасайт. Рамазан айынын башталуусу, анын өкүмү, фазилети, орозонун түрлөрү тууралуу жана башка орозого байланыштуу маселелерди баяндайбыз. Орозонун башталуусу айга карап болуусу календарга карап башталбайт. Орозонун рүкүндөрү, важиптери, каза маселелери, орозону буза турган иштер, бузбай турган иштер, жана ошондой эле сапарда болуп калса орозосун эмне кылат, тутабы же тутпайбы? Аял киши ошол хайыз каны келип калса, этек кири келип калса, төрөп нифас каны келсе, бала эмизген аял, боюнда бар аял орозосун эмне кылат? Жалпысынан ушундай маселелерди баяндайбыз. Оорукчан адамдын орозосу жана орозонун адептери, эрте менен саарлык кылуу жана ошондой эле оозду ачуунун адептери, таква болуу, берешем болуу тууралуу да айтып өтөбүз. Жана нафил орозолор тууралуу жана Рамазан айынын акырында болчу этикаф тууралуу да айтып өтөбүз. Сабактарыбыздын планы орозо тууралуу мына ушундай. Шабан айында, азыр мына биз Шабан айында турабыз. Шабан айы тууралуу биз сабак чыгарганбыз. YouTube каналыбыздагы Пайгамбарлар мурасы каналынан мына ушул сабагыбызды, Шабан айы тууралуу сабакты ошол жерден карап угуп койсоңуз болот. Эми ойлоп көрүңүз, парыз намаздарынан алдын кийин нафил сүннөт намаздары бар. Пешинден алдын 4 рекет ошол сүннөт намаз бар. Кийин дагы ошол пешинден ошол 4 рекет парыздан кийин 2 рекет сүннөт бар. Асырда жок, бирок имам Тирмизи риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ким асыр намазынан алдын 4 рекет намаз окуса, ага Аллах райым кылсын" деген. Бирок раватип сүннөттөрдөн эмес бул намаз. Ойлоп көргөнсүзбү? Эмне үчүн парыз намаздан алдын ушул раватип сүннөттөр окулуусу тууралуу? Мунун жообу мындай: парыз ибадаттарда кемчилдик болуп калат. Мына ушул кемчилдиктерди толтуруп кетет ошол сүннөттөр. Бул биринчи себеби. Экинчи бир себеби, парызга даярданып алат. Парызга даярдык болот. Шабан айынын орозосу мына парыз Рамазан айынын орозосуна даярдык болот. Бул нафил орозолорду кармоо менен пендеде таква пайда болот. Рамазан айынын орозосун кармоонун максаты дагы мына ушул таква болуу. Аллах Таала бул тууралуу айткан: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун". О Аллахка иман келтиргендер, силерге Рамазан айынын орозосу парыз кылынды, силерге да, силерден мурдагыларга дагы, алдыңкыларга дагы. Эмне үчүн? Таква болууңар үчүн. Аллахтан колуңардан келишинче корккула. Таква эмне? Таква болуу керек деп айта беребиз. Таква бул Аллах буйрган нерселерди аткарып, кайтарган нерселерден кайтуу, тыйылуу дегени. Илимдин негизинде амал кылуу. Шабан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп күнүн орозо менен өткөргөн. 30 күн болсо, мисалы үчүн 1 ай боло турган болсо, 20 күнүн орозо менен өткөргөн деген сыяктуу. Өтө көп орозо тутпасак дагы эми биз дүйшөмбү 4-үнчү күндөрү орозо тутууда максатка ылайык иш болот, сүннөткө ылайык иш болот. Жана ар бир айда ошол 3 күн орозо бар дегендей 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү орозо тутуудагы бул сүннөткө ылайык, максатка ылайык иш болот.
Атактуу Жебреилдин хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдына Жебреил алейхиссалам бир киши сүрөтүндө келип, ислам тууралуу сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам бул ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүүң, намаз окууң, жана зекет берүүң, жана Рамазан айынын орозосун тутууң, жана мүмкүнчүлүгүң болсо ажылык кылууң деп кабар берген. Орозо исламдын рүкүнү, мүмкүнчүлүгү болуп туруп орозо кармоо бул чоң күнөө. Хадисте ар бир адамдын бейиштен, тозоктон болгон орду бар. Мына ушул нерсени сахабалар укканда, о Аллахтын элчиси, андай болсо амал кылып эмне кылабыз? Убакыт сааты келгенде тозоку бейишке кирип кете берет да деп айтышканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок, амал кылгыла, ким өзүнүн кайсыл жерде экенин билип өлүп кетет деген. Амал кылган адамдар сүйүнсүн. Орозо өкүмдөрүнө киришсек, орозо араб тилинде саум деп аталат. Биз ошол орозо деп айтып жүргөн ошол орозо араб тилинде саум деп аталат. Лугаттагы мааниси, сөздүктөгү мааниси имсак дегени, кармап туруу дегени, мындайча айтканда кармануу дегени, тыйылуу дегени. Инсан өзүн таңдан баштап күн батканга чейин жеп ичүүдөн, аялына кошулуудан өзүн кармап турат. Имсак дегени ушул, орозо деген ошол сөздүктөгү мааниси мына ушул кармануу экен, тыйылуу экен. Мына ушул сөздүктөгү мааниси аятта келет. Мариям сүрөсүндө Аллах Таала айткан: "Инни назарту лир-рахмани саума фалан укаллима ал-яума инсия." Бул орозонун лугаттагы мааниси. Ошол Мариям мен Рахманга назар кылдым, кармандым деп бул жерде орозо тутуу эмес бул жерде. Мен адамдарга сүйлөөдөн тыйылам, карманам дегени. Эч ким менен сүйлөшпөйм дегени. Бул орозонун ошол сөздүктөгү лугаттагы мааниси, кармануу экен, тыйылуу экен. Шариаттагы мааниси бул бизге өтө маанилүү. Шариаттагы мааниси эмне? Ат-та'аббуду лиллахи бил-имсак ан муфаттиратин min tulu'il fajri sadiq ila ghurubish shams. Демек, орозо дегени Аллах Таалага орозону ача турган нерселерден Аллах үчүн ибадат кылуу максаты менен таңдан күн батканга чейин орозону ачып кое турган нерселерден тыйылуу менен Аллахка ибадат кылуу деген экен. Мындайча айтканда, инсан Аллахка ибадат кылуу максатта чыныгы таңдан баштап күн батканга чейин орозону ача турган нерселерден тыйылат. Аялына кошулбайт, жеп ичүү ушул сыяктуу. Орозонун эң фазилети тууралуу айта турган болсок, жалпы орозонун соо тууралуу хадис келген, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынган, Ибн Мажа, Имам Бухари, Имам Насаи риваят кылышкан бул хадисте Аллах Таала айткан: адам баласынын бардык амалдары өз үчүн, бирок ошол туткан орозосу мен үчүн деген. Анын соон мен өзүм берем деген. Анткени ал эрте таңдан баштап күн батканга чейин жеп ичүүнү мен үчүн таштайт деген. Эми суусаган кезде, кээ бир адамдардын жеп ичкенин көргөн кезде мына ушул хадисти эстөө керек. Аллах Таала ошол пендемдин туткан орозосун соонун мен өзүм берем дегенден кийин бул Аллахтын уадасы чындык. Аллах Таала эч качан уадасына каршы иш кылбайт. Мына ошондуктан мына ушул нерсени биз мына ушул хадисти жүрөгүбүзгө мындайча айтканда түйүп алалы, түшүнүп алалы. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде дагы айткан: "Фала ким орозо тутса, фала ярфус ва фала ясх." Жана ошол кыйкырбасын, бузук сөздөрдү сүйлөбөсүн, бузук жаман сөздөрдү сүйлөбөсүн, сөгүнбөсүн, кыйкырбасын деп айткан. Ким аны менен урушса, ошол ага мен орозомун деп айтсын деген. Орозо туткан адамдын оозунан келген жыт мисктен жакшы деген. Мындайча айтканда мисктен ширин деген. Мисктен жыттуу деген, мисктен жакшы деген. Орозо туткан адам үчүн эки кубаныч бар дейт. Биринчиси ооз ачар убактагы кубаныч, экинчиси Раббисине жолуккан кездеги кубаныч. Бул биздин ошол кыскача орозо сабактарыбызга, орозонун өкүмдөрүнө байланыштуу болгон сабактарыбызга болгон кыскача киришүүбүз болду. Иншаллах биз кийинки сабактарыбызда орозонун ошол орозого байланыштуу маселелерди баяндайбыз. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.